жарылып атат, күйүп атат. Сен şu нерселерди биринчи ойлонбойсуң. Энди бир 4000-6000 цех жабылды деп. 4000-6000 цех жабылды. Министрлерге барсаң, өлкө башчы буну көзөмөлүнө алды, эми аткарылат бул деп. Кана аткарылган? Бир айда кулап атабыз. Бюрократия абдан чоң. Абдан чоң бюрократия. Бир банктын маселесин өкмөт чечип бере албайт. Кулай баштады. Мен деген цехтерди заказ жок отуруп калды. Эмнеге ушул тигүү тармагында лидер чыккан жокту? Бирок тигүү тармагы 5,5 миллиондон көп адамды багат экен. Биздин университеттер мигрант чыгаруучу фабрикага айланды. Ректорлор отурган креслосуна эмне да, кызыктар. Ачтым, бирок мен 2 ай текшерүү үстүндө жүрдүм. Мындай жана сотто жүргөндө жүрдүм эмес. Эмне себептен жабылдың деп бирөө жарым сурадыбы? Жок. Бир адам сурап койгон жок. Өзбекстан неге фабрикалар жылдан жылга чоңоюп кетип атат? Кыргызстандын тигүү тармагы чоң катчылыкка учурады. Натальянын маанайы жок. Бүгүн акыркы иш күнү. Работа цехов оказалась под угрозой. Цехтер миллиондогон чыгымга учурап, жумушчулар кыйынчылыкка туш болууда. Оларды бүтүрсөк эле тарайбыз. Учурда тигүү цехтеринин көбү иштебей турат, айрымдары жабылып жатат. Люди остались без работы. Если ситуацию не стабилизировать в ближайшее время, закроется еще больше предприятий. Амансыздарбы көрөрмандар, бүгүн биз тигүү фабрикасындабыз. Ушул жаатта соңку убактары маселе көтөрүлүп, жумуштар солгундап калды. Бир канча тигүү цехтерди жабылды деп айтып келишкен. Бүгүн биз ушул маселеге да көңүл буруп, бул жакта эмне болуп атат, чынында кандай маселелерден улам ушул кырдаалга кептелдик деген маселенин тегерегинде сүйлөшөлү деп Жасмир фабрикасына келдик. Жасур мырза, ассаламу алейкум. Кандай жакшыбы жумушуңуз? Бирок тигүү тармагында иш солгундады, жумуш жакшы жүрбөй атат деп айтып атышат. Бирок сиздер жаңы жыл, майрам күн, эс ал күнгө карабай эле иштеп атат экенсиздер. Жакшы эле окшойт сиздерде же. Жакшы эле. Же чынында кандай? Негизи чынында оор эле. Бирок эми азырынча мурдаңкы белгилүү өзүбүздүн кардарлар менен бир аз ишибиз шүгүр акырындап кетип атат. Негизи окшоп тармакты ала турган болсок, тармак оор абалда. Абдан оор абалда. Кырдаал азыр мурдагы кардарлар үчүн эле иштеп атасыздар да. Ооба, ошондой эле кардарлар үчүн иштеп атабыз акырындык менен. Эмнелер тигилип атат азыр? Бизде негизи көбүрөөк аялдардын кийимдери тигилет. Пиджак, спортивка, ошол нерселер, юбка, шем. Основной экинчи слой деп коет. Биринчи слой, экинчи слой, үчүнчү слой. Биздики экинчи слой эсептелинет. Ошолор тигилет. Соңку кырдаалды айтсаңыз, эмне маселе болуп атат? Оор дегенде бул маселе эмнеден чыкты? Сентябрдан бери чек-аралар жабылды. Жабылганын себептеринин бирөөсү уже документ талап кыла баштады. Текшерүү катуу жүрө баштагандан кийин уже чек-ара жабылгандан биздин көп цехтер жабылып, товарлар өтпөй, чек-арада туруп, ошонун айынан көп цехтер жабылып, туруп калдык да. Туруп калышты көп цехтер. Сиздер несебиңиздер барбы эмне? Канча тигүү цехтери ишин токтотту, канча адам жумушсуз калды, жумушсуз отурат дегендей. Мен ушул сентябрдан бери цехтер жабылып, чек-арада көйгөй болуп аткандан бери мамлекет биздин үйүбүздү уксун деп чыгып айтып келип атабыз. Биздин болжомол менен азыркы мезгилде жок дегенде бир 4000-6000 цех жабылды деп. 4000-6000 цех жабылды. Жана дегенде эле бизде надом деп иштегендер бар, жана 10 машинканы кое алгандар бар, 5 машинканы кое алгандар бар, 20 машинка. Ошолордун примерный себеби менен ошондой жабылды. Биз буну мен кандай каяктан деп эсептеп атам. Мисалы үчүн мен Алматинка көчөдө турсам, Алматинка көчөдө 500дөн ашык цех бар. Ушул сиз жайгашкан мен көчөдө. Мен булардын бардыгы менен таанышман. Диалог кылып турам. Ошону эле ушу биздин көчөдө эле 350 340 цех жабылып бүттү уже. Арендаларын тапшырып иштебейбиз дегенге келди. Да ушу менин эле көчөмдө да бир 100дөйү заказыбыз жок деп катып калды. Туруп калды. Алар эмне себептен? Көпчүлүктүн биздин Кыргызстандагы цехтердин көпчүлүк бөлүгүнүн көйгөйү финансыга такалып калды. Мурда кардарлар менен иштегенде, кардарлар менен иштегенден кийин кардарлар заказдарын бербей койду.
же болбосо кардарларга товар тиккендер барды, баргандан кийин толук жетпей калгандан кийин биздин цеховиктерде акча жок жалында. Ана эмне тигишти билбей калды, аренданы актай албай калды. Жумушчуга фурнитура ткандарын алып келип заказдарды чыгара албай калды. Ошонун айынан көп цехтер, мини цехтер жабылып калды. Бунун масштабын түшүнүш үчүн жана чоң кичине цехтер менен эсептегенде 4000ден 6000ге чейин атасыз да. Болжол менен канча адам ушу жумушсуз калды деп түшүнсөк болот муну? Менин көз карашымда эгер бир цехте жок дегенде бир 10 адам иштесе, 4000 цехте 10 адамды эсептегенде 40000 адам. 4000 адамдын несинен болуп калат. 40000 адам болуп калат, 4000 цехтин неси. Ошончо адам болот. Анан биз мурда жылкы, быйылкы эсептерди мынтип карасак, Кыргызстанда ал жак бул жагы бир 700 миң, 800 миңдей адам швейный тармакта иштейт экен. Жөнөкөй жарандар. Бирок ошолордун көп бөлүгү мындай жумушсуз калды азыркы мезгилде. Чындап жумушсуз калды. Себеби биз өзүбүз деле көрүп атабыз. WhatsApp группалар бар, Telegram группалар бар. Мисалы мен өткөндө эле мына бир жума болуп калды. Мен өзүм эле бир WhatsApp группада 750 не бар, адам бар экен. Ошондо кимдердин цехи жабылды, кимдердики десем 413 ишкер мен цехим толук жабылды деп атат. 200 канчасы менде заказ жок деп атат, 50 канчасы гана иштеп атат. Деген ошо андай тескери жакка кетип калдыбыз да. Толук бүтө элек. Кыздардын кийимдери экен. Кыздардын кийимдери. Толук. Ушундайлар тигилип атат азыр. Азыр ушундайлар тигилип атат. Бул заказды каяка жибересиз? Канча заказ алдыңыз? Мисалы ушундай эле кийимден. Бул мисалы бул жумалык чыга турган заказ. Бул азыр где-то бир 10 миң штуктайт. Куду бунун өзүнөн эле. Анын жанында пиджак бар. Бизде конвейерный система болгон үчүн ар кайсы линия ар кандай форматта иштейт. Ар кайсы түрлүү нерселерди тигет да. Бул жагынан баштаса, до конца акырын ачып кетет. Булар бирөөсү биринчиси бүтүрсө, экинчиси айланып аягында толук бүтөт экен да, э? Ошондой. Биздин көп цехтерде бир адам полный бүтүрүп кетет да. Бизде андай эмес. Стандартка ылайыктап бир адам, 10 адам бир эмнени тигип туруп, акырына чейин бүтүрүп кете турганда конвейерный система кылганбыз да. Бир адам бир эле кийимди тиге берсе, бир жеринен чарчап калган, жадап калган учурда чөнтөгүн туура эмес тигип коюшу мүмкүн, замоктор туура эмес салып коюшу мүмкүн. Ошого баягы айланса биринин катасын бири көрүп, биринин катасын бири көрүп, оңдоп, ошол жерден аягына чаап турбайбы? Куду ошондой. Биз буга келишке деле абдан кыйналдык. Мисалы, мен 2 жыл болчу фабрика ачканыма. Биринчи биз жарым жыл, бир 7-8 ай индивидуально тигип жүрдүк өзүнчө. Анда биз только минуска кеттик. Вроде бы количество абдан көп чыгарабыз, бирок брак да көп келет. Демек бизде жанагындай тартип, дисциплина, жоопкерчилик нерселерди биз өзүбүз билбей койбой жүргөн экенбиз да. Ошол нерселерди коюп, аны конвейерге коюп, жоопкерчиликти, тартипти ар бирине коюшту баштагандан кийин биздин ишибиз кайра алдыга жыла баштады да. Bizde bir dagı bренд жок Кыргызстанда. Bir мындай бардыгы биз жанагындай иштедик да. Кардарlar Орусиядан заказ берет да. Орусиядан берген заказдарын алардын аттарына иштедик. Бирок өзүбүздүн брендтерибизди чыгып, орнотуп, элге тааныта алган жокпуз. Биз ошол эле мезгилде бизди өзүбүз да кийип, дордойдо да сатабыз да. Көпчүлүк сатат. Ошону деле алган адамдар аз. Bunun imiji, авторитети пайда кыла алган жокпуз. Бренд чыгарбадык, өзүбүздүн имиджге иштебедик. Жок. Ошол нерселерди иштей алган жокпуз. Иштей алганыбыз үчүн дагы азыркы чек аралар жабылганда биз мындай куладык да ылдыйгачы. Көп ишканалар кулап, ылдыйга спортко кетип калды. Жабылып калды. Мындай да менде суроо болуп атат. Биз ушунча жылдан бери иштеп атсак, жумуш менен камсыздап атсак, эми заказ болгон үчүн иш болуп атты да. Биздин Кыргызстанда Самапашев деп өзгөчө баалана бербейт. Мындай өзүздүкүлөр көп алгысы келбейт. Кой Кытайдыкын алайын же Түркияныкын алайын дейт. Анда ошончо биздин тиккен кийимдер каяка кетип атты? Аны кимдер кийип атты? Биздики 95% Орусияга кетет. 5% Казакстанга кетиши мүмкүн. Болду.
Орусияда деле эл көп да, 150 миллиондай эл бар. Биздики бир чет, Орусиянын чет элдерине кетип калат да. Ал жактар кие береби? Ал жактагыларга эмне арзаныраак кылып кийишип берет. Эми ал жакта да сегмент бөлүнөт да адамдар. Орто, чакан, бийик, эң ылдыйкы деген. Ошо сегменттегилер алып кийишип берет экен да. Азыркы күндөчү. Бизде ушунча жыл иштегенде бир жана имиджге иштегенге болмок да, жок дегенде. Баягы бренд чыгарса болмок. Азыр биз Кыргызстандын ишенсек, биз чоңдордон чет өлкөгө да уялбай көрсөтө ала турган Куликов бар, Тойбоз ишканасы бар, Шоро. Тигүү тармагында деле ошондой бир жокпу, мисалы үчүн Жоонун кийимин, мисалы сиздин айтсаңыз деле Жасурдун кийимдери, бренд Жасур, Жасмир деп сиздики. Ошол сыяктуу неге чыгарышкан жок? Көпчүлүгү буга чейин базарда иштегендер цех тармагына кирди дагы, цехти заказчиктерге тиге баштады. Ал мезгилде документтер көбү текшерилбеди, тикти, основной финансыга жакшы иштеди. Даже биздикилердин, мен ачыгын айтайын, 2000 жылдардан бери, 2005 жылдан бери иштеген адамдардын документи жок. Жумушун мыйзамдаштырып дал келтирген эмес. Вообще мыйзамга дал келтирген эмес. Көпчүлүктүкү ушун айынан эмне кылды да, минус болду да, азыр чегалардын эмеси ушул нерселерге келип такалды. Биз ойлонгон эмеспиз да. Өзбекстанда жанагындай өздөрүнүн чыгарган буюмдары бар. Алар ошол нерселер дүйнөгө уже сатып атат да. Европага, Орусияга, тынымсыз Европанын уже жакшы рыноктарына чыга баштады да. Биз чыга албайбыз. Биздеги эң чоң көйгөйлөрдүн бирөөсү бул эмне болуп атат да. Кадр маселеси, адам жетишсиз. Анан кийин Өзбекстан менен бизди салыштыра турган болсок, бизде жанагындай жумушчу күч кымбат. Анан башка жактан заказчиктер келгенде сенин биринчи жумушчуларыңа, документацияңа карайт да. Жумушчуларың туруктуу болбосоң, заказ беришине да ойлонуп калат да. Азыр ошол мезгилде биз ошол нерселерди тугузуп, көп чоң клиенттерди, карталарды Өзбекстанга алдырылып атат. Бул факт. Биздин жана сиз айтып аткандай Куликовский, Тойбоз, Шорого окшош нелер бизде фабрикаларда эмнеге чыккан эмес. Ишкерлер өздөрү кызыккан эмес, ойлонгон эмес да. Ойлонсо деле бюджети жеткен эмес, финансы жеткен эмес. Мунун баардыгы такалып финанска такалат. Анан көпчүлүк бизде цехтер өз билем менен эле цех салып алган, же ал кийинки нерселерге, талаптарга жооп бербейт. Анан ошентип эле жүрүшө берет. Бизде бренд кылыш үчүн, белгилүү стратегия түзүш үчүн баардыгы финансыга такалат. Бизде мен дагы бир нерсени айтайын. Кыргызстанда тигүү тармагынын өзүнчө бир стратегиясы жок. Буну министрге айттык, вице-премьер-министрге айттык, зам министрлиге айтып келип атабыз. Бир түзүшүбүз керек. Неге бүт тармакты бириктирип бир эмне кыла албайсыздар? Өзбекстанда целый министрлик бар. Өзүнчө түшкөн. Бизде андай нерсе жок. Бизде бир нерсе бар, айыл чарба бар. Айыл чарбанын целый министрлиги бар. Тигүү тармагынын министрлиги жок. Жеңил өнөр жай боюнча карап. Жеңил өнөр боюнча общий карап койгон. Тигүү тармагына мындай эле кетип калынат да. Азыр тигүү тармагы кыйын болот го. Буга гибкий болуп туруп, мамлекеттер өзүнүн колго алыш кылып туруп, алдыга эмне жардам керек болсо кыла калабыз дейбиз. Азыр биз 3 айдан бери экономика министрлигинде жүрөбүз, 3-4 айдан. Бир нерсени ишке ашырышыбыз бул азап болот. Азыр туура өкмөт башчыбыз, президентибиз, мамлекет башчыбыз кээинки закондорду киргизип берди. Бул жакшы нерсе. Бирок цехтер жабылып кетсе, ал кимге төлөнөт ал налог? Аны да караш керек да. Жакында эле мыйзам ошо жаңы мыйзам кол койду, Бул ошо тигүүчүлөрдүн эле салыгын жеңилдетүү. Ооба, ошол эле. Туура түшүндүм, Ошондой. Мисалы үчүн мен жабылып кетсем, менде иштеп аткан 50-60 адам иштебесе, аны биз кимге төлөйбүз? Эч ким төлөбөйт. Бардыгы үйүнө кетет, мен кетем. Мен же кайра мигрант болуп кетем. Булар деле. Бизге ишкерлердин несине кандайдыр, мисалы мен ижарада турамбы? Мага окшоп ижарада тургандар абдан көп. Бизге ишкерлерге основной кошумча мүмкүнчүлүгүнө жараша эмне керек да? Финанс керек. Биз ушуну мындай сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь болуп кетти. Өкмөткө бул нерсени сунуштай берип, кат жаза берип чарчадык да. Өкмөт эле аракет кылып атат, колунан келишинче, бирок жылыш болбой атат да.
такыр жылыш болбой атат. Азыркы мезгилде тигүү тармагынын лидери жок. Тигүү тармагы ушундай бир жанан хаоска келип калды. Ким колунан эмне келсе ошо келип алып акыл үйрөтөт, ким эмне болсо ошо келип алып ошо жерден акча кылат. Бирөөсү келип анда могу жерде стульчиктер да бар экен, бир аз отуруп алып кенен ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Бул эмнеге ушул тигүү тармагында лидер чыккан жок деп? Менби? Я муну көп айтып берем, дагы өзүм социальный сетиме да чыгарып туруп көп эле айтып берсем, керкилер жаман көрөт, керкилер жакшы дейт. Анан мен бирок бирөөнүн сөзүнө ооп, жакшы жаман деп айтпай койбойм, айткым келип берет. Мисалы үчүн үлгүлүү аналык боло турган фабрика болсо, башкалар ошону карап үлгү алып туруп биз алдыга жылат элек да. Бизде ошондой нерсе жок. Өзбекстанда бул нерсе бар экен. Көзүм менен көрүп келдим. Даже Тажикстанда бар экен. Бизде ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша түптөр болгон. Анан мурдаттан бери цех иштеткендер, 10 жылдан бери, 20 жылдан бери, 25 жылдан бери цех иштеткан эжелерге, байкелерге мындай кайрылсаң, мен 20 жылдан бери цех иштетем, мага мамлекет эмне кылып берип койду, мен өзүм менен өзүм эле болсун керек, мага эч кандай кылбагыла дейт. Туура, ал өзүн өзү бакты, кошумча адамдарды бакты. Бирок ал белгилүү бир деңгээлик жерге чейин да. Биз по-любому мамлекет менен биргеликте диалогка барып, диалогка барылганда, сын пикирлер айтылганда жакшы нерселер чыгат да. Бир баш, эки баш андан да жакшыраак. Дегенде биригип туруп, жакшы идеяларды талкуулап туруп, системалуу подход жок кылынбайт да. Мисалы 2020 жылы пандемия мезгилинде швейный тармак жакшы иштеди. Өзбекстан производствосы, өндүрүш пандемия мезгилинде аябай көтөрүлүп кетти. Өзбекстандык. Биздики деле жакшы иштеди, бирок андан кийин могу кечеги менен 3 айдан бери эмнеде биздин мынаны карасаңыз, сентябрда жабылды, октябрда цехтер жабыла баштады. Кулай баштады. Менин деген цехтер заказ жок отуруп калды. Демек, биздин ишкерлердин бюджети 1 айга жетпейт экен да. Чөнтөк запасы 1 айга жетпейт экен. 1 айда кулап атабыз. Мен ушул нерсени көрүп шок болдум. Анан менин түшүнүгүмдө биздин Кыргызстандагы цехтерчи бүтүндө бир миллионго жакын ишканада цех ачып туруп иштей турган болсо дагы биз конкурент эмес экенбиз бири-бирибизге. Ушул нерсени түшүнгүм келди. Биз наоборот биригип башка мамлекеттерге сунуш бере турган бир эмнеге келишибиз керек экен да. Бизде наоборот бири-бирине конкурент катары карайт дагы, бири-бирине кадрларды урдайт экен. Жакшы технологдорду, жакшы дизайнер болобу, жакшы конструктор болобу, ошолор бири-бирине урдап туруп, жакшы менеджер болот. Алып кетип ошо менен эле ылдыйдык эмне менен жүрө берет экен. Же жакшы швеялар менен. Мисалы үчүн сиз бир могу тигип аткан пижакка 200 сом төлөсөңүз, мен келем да 210 сом дейт экен да, ошентип эле урдашып жүрө берет экен бири-бири мененчи. Туруктуулук жок экен да. Туруктуулук жок болгондо, мисалы үчүн заказчикке биз заказды да кеч чыгарабыз. Биздин имидж өлүп атат. Жалпы бир эле ишкананыкы эмес, жалпы Кыргызстандыкы деген нерсе менен кетип атат да, ал өлүп кетип атат да. Ылдыйга түшүп кетип атат. Ал менен көпчүлүк ойлонбойт. Сиз Өзбекстан деп калдыңыз, Өзбекстан жакшы кетип атат деп калдыңыз. Өзбекстандын мамлекети кандай шарттарды түзүп бериптир? Ишкерлери кандай аракеттерди жасаптыр? Байкоо жүргүздүңүзбү? Мен аябай көп байкоо жүргүздүм, көп барып келдим. Кызыгып барып келдим. Мисалы үчүн бир фабрикасына барсак, 5000-6000 адам иштейт экен. Бир эле фабрикада. Анан барсак, ал жерде 2-3 мамлекеттен келген инвесторлор, мамлекет эки нерсени чечип берип коюптур. Сен иште, биякта мамлекеттин банктарынан канча кредит керек болсо ал. Каалган мезгилинде. Экинчиси, сертификат керекпи, кайсы мамлекетке экспорт кылышың керек, ошол нерселердин бардыгын биз жүгүрүп биз чечип беребиз. Ишканаңда эмне көйгөй болуп атат, эмне себептен свет өчүп атат, эмне себептен суу жок, эмне себептен газ жок, ошолордун бардыгы сенин ишканаң иштеп туруш керек деген нерселерди чечип берип коюптур. Ал арендада болобу, мамлекеттик болобу, айырмасы жок. Иштеп аткан ишкананы только өстүрүү эмесинде болот экен. Ошондой шарттарды түзүп берип коюптур. Бизде бул нерсе туура эч кимге тийген эмес. Мисалы жакында биздин налоговойдун төрагасы же Кубанычбек Бирдемкеев деген чыгарды. Туран орун басары. 9000 адам катталыптыр деди.
налоговый соц фонд несинде дейт. Тигүүчү катарыбы же тигүү цех? Тигүүчү катары деп. Эмнеге калгандары катталган эмес да? Демек биздин өзүбүздүн жетекчилер даяр эмеспиз. Биз жетекчилер даяр эмеспиз. Көбүнчөсү эле биз күнөөлүүбүз. Биз дегенде ишкерлер күнөөлүү. Мисалы үчүн менде иштеп аткан мына адамдарды көрсөңүз, офисте деле көрсөтөм. 50-60 адам иштеп атса, 50-60 трудовой книжка турат менде. 50-60 арыз турат. 50-60 медицинский книжка турат. Бүт баарын Бардыгын такылып ала алам мен. жанын так. 2 күн иштесе деле, анда 2 күн иштесин, кетип бересин, буну 1 айлык несин мамлекетке төлөп койду атам. Буга чейин андай нерселер болбоду, бирок азыр ошол нерселерди талап кылып коюп атабыз. Анда мен мамлекеттин астында парызымды аткарайын да өзүмкүнү кылайын деп атам. Ар кимибиз өзүнүн деңгээлиге жараша ушул нерселерди кыла турган болсок, анан кийин биз мамлекеттин алдында да жүзү жарык болот экен да. Өзбекстан ушундай шарттарды түзүп, жеңилдиктерди бериптир. Ишкерлерден эмнени талап кылып атат? 100% ак иштейсиң. Жумушту тынымсыз, менеджерлик кылып таап кел деп атат. Мисалы үчүн биз выставкаларга барып атабыз да. Выставкаларга, чет өлкөгө, Жарманкеге, Москвага, башка жактарга. Мамлекет, мисалы мен бир жолу бардым, мамлекет менен 50% же 30% төлөп беребиз деди. Бардым. Бирок Өзбекстан тарапка өтсөк, бир 200 ишкер турат. Алар 100% Өзбекстан каржылап берет экен да. Мамлекетти өзү каржылап берет экен. Келип кеткен билети, отели, заказ алып атса, заказына жараша дагы кошумча финансы кошуп берет экен. Ушундай шарттар болуп аткандай, бул чоң мотивация да. Мен андан кийин өзүм бардым Москваларга. Бирок барганда мен өзүм төлөп баратам да. Бирок мисалы мен бул жерде 2-3 сотрудник менен барганда паланча $1000 расход кетет. Ал мени кийинки неме дагы минус болот. Бизде мен мамлекетке эмнесине таң калам да, результатына, натыйжасына карата подход кылып бербейби ишкерлерге дейм да. Ар бир ишкердин. Же болбосо пилоттук форматта бир нерселерди уюштуруп берсе, силер муну гана кыла алсаңар, анан кийин могу этапта болосуңар. Бул этапты да башкарсаң, бул этап болот деген шарттарды түзүп берсе, анан кийин биз ошону карап кетебиз да. Кыргызстанда тигүү тармагы жакшы өнүктү, бизде жакшы кадрлар чыгып баштады. Эми өтө тажрыйбалуу болбосо дагы кийим кантип тигилишин түшүнгөн. Эми кадрлар чыкты да 15-20 жылда үйрөндү. Эми ушул нерсени ары өнүктүрүп кетүүгө кызыктар болбойт деген мааниде айткыңыз келип атабы? Кызыктар. Даяр нерсени иштетип кеткенге кызыктар болбойт. Бул курук сөз түрүндө калып кетип атат. Мен мамлекетте жамандагым келбейт, жамандыганга акым деле жок. Бирок бир нерсени сунуштагым келет да. Ушунчалык мен мамлекеттеги азыркы министрлер менен, вице-премьер болобу, башка жетекчилер менен 4 айдан бери тынымсыз сүйлөшүп калдым да. Экономика министрлиги. Экономика министри болобу, вице-премьер болобу, бардыгы менен тынымсыз сүйлөшүп калдым да. Зам болобу, башка жетекчилер болобу, мени жаман көрүшөт алар. Себеби мен бир нерселерди ачык сүйлөп барсам эле жаман көрөт экен. Бирок мен жаман көрүш үчүн эмес, сунуш катары айтып берип атам да. 4000-ден 6000ге чукул тигүү цехтери жабылыптыр, канчалар жумушсуз калды деп атасыз. Азыр ушул кырдаалдан чыгыш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуздар? Ишкерлер, мамлекет кандай кадамдарга барыш керек? Азыр менин сунушум негизи азыр сизге чыкканга чейин көпчүлүк менен сүйлөшүп, не кылгандан кийин бирөөнү күнөөлөп, мамлекетти күнөөлөп, мамлекет силер ак иштеген эмесиңер деп бизди күнөөлөбөй, диалогка барып туруп, бир эле рынокты карап отура бербей, Орусияны. Араб Эмираттары турат, Европа турат, жаныбызда Казакстан турат, Тажикстан турат. Ушул өлкөлөргө деле чыга тургандай шарттарга жол издешибиз керек. Бунун үчүн мамлекет бул жактарга бара турган логистический жолдорду кандай форматта кылып берсек, ишкерлерге жеңил болот экендиги буларды изилдеп туруп, бизге сунуш бериш керек. Же болбосо ишкерлерге экинчи мындай шарттар түзүп бериш керек. Ал шарттар кандай? Бардыгы такалып финансыга такалат. Мисалы үчүн мен Европага чыгышты аябай каалайм. Бирок биздин сапат ага жооп бербейт. Биринчиси ткандан, экинчиси качестводан. Качество сапаттан. Сапаттан жооп бериш үчүн сен жакшыраак төлөп беришиң керек. Отурбай, качество аз тиксе да эң жакшыларын не кылып, тиктирип, токтоп чыгарсаң болот.
Бирок ага бизде финансы жетиштүү эмес. Бир дагы ишкерде жетиштүү эмес экен. Бүтүндө ишкер финансы керек деп ойлоп эмне кылып жүрөт, акча керек деп. Ушул мезгилде азыркы күндө көйгөй болот ау. Буну менимче бир эң жакшы ишкерлерди бир жерге чогултуш керек. Анан стратегия иштеш керек. 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык. 5 жылда биздин Кыргызстан тигүү тармагы каяка барат, 10 жылда каяка барат, 20 жылда каяка барат. Кокустан Орусия жабылып кетсе эмне болот? Кокустан Европа жабылып кетсе эмне болот деген таздарды ойлонуш керек. Zara белгилүү брендтер неге Кыргызстанга келбейт? Биз туруктуу эмес, биз сапат да бере албайбыз. Кичинекей рынокпуз. Бирок мен башка мамлекеттерге, Бангладеш, аяк-баяктарга эмнеге тиктирет? Ал жакта туруктуу жумушчулар бар. Туруктуу жумушчулар болгон үчүн алар убагында чыгарып бере алган үчүн алар чоң брендтер өздөрүнүн несин бере алат. Бирок мен алардын да семинарларына, алардын да белгилүү жетекчилер менен Америкага барганда, башка мамлекеттерге барганда көрүштүм, жолуктум. Алар деле белгилүү убакытта мамлекеттерди тандайт, да издеп жүрүшөт. Биздеги анализ кылган аналитический органдар же борборлор жакшы иштебейт. Бизде тигүү мындай мамлекетте деле же аналитический борбор болуш керек дейм да. Не себептен Өзбекстан өндүрүш тармагында алдыга чыгып кетти? Казакстан мондай тармакта алдыга чыгып кетти. Биз кандай тармакта алдыга чыга алабыз деп туруп, ошолор анализ кылып туруп бизге посыл таштап туруш керек. Быйылдан кийин момодо болот экен. Сиздер нерсени мондай кылыңыздар деген шарттарды же ишкерлерге биргеликте жөнөтүп тура турган бир нерсени туруш керек. Келе жатыпты. Кийинки жылка ушуга пландагыла деген баягы. Ушул нерселер болот атта. Бизде айыл чарбасында бар го. Картошка быйыл мындай нерсе болот экен, пияз мындай болот экен. Эмнеге тигүү тармагына кылынбайт бул? Эмнеге тигүү тармагында өзүнчө бир мындай органдын несини жетектебейт? Общий кошуп койгон. Бирок тигүү тармагы 1,5 миллиондон көп адамды багат экен. Эмне себептен бул тармакка жакшы дагы көңүл бурулбайт? Сөзсүз көйгөй болгондо, сөзсүз биздин өлкө башчыга жетти, министрлерге барсаң, өлкө башчы буну көзөмөлүнө алды, эми аткарылат бул дейт. Кана аткарылган? Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь болуп атат. Январдын ортосу келип атат. Жабылган цехтер, айтсаң, алар менен биздин ишибиз эмне? Алар буга чейин, мисалы биз өткөндө зам министр менен, банктын жетекчилери менен, Минфин, зам министрдин кабинетине отурабыз. Экономика министри. Экономика министри. Отурабыз, банктын жетекчилери, торагалары отурат, министрлер отурат. Суроо берип атам. Кандай жардам кыла аласыздарбы? Кредит маселесинде, же болбосо финансы маселесинде. Жок, силер ошол жерде турган жетекчилер буга чейин булар ачык иштеген эмес, ошон үчүн бизге эмне биз не кыла албайбыз дейт. Жардам бере албайбыз дейт. Эми бир баягы антикризистик чараларды көрүш керек деген ойлойсуз да азыр. Мен ошол нерсени айткым келди. Минтип отура берсек болот, мамлекет булар убагында өздөрү байышкан, мамлекетке эч нерсе берген эмес деп отура беришсе, ошол принцип карманып атат. Эми бирок антейин десе алар макул, ооба, мамлекет төлөгөн жок, мамлекеттен бир четинен жетиштүү талап болгон жок. Эми экинчи жагынан алса, алар канчалаган карапайым үй бүлөлөрдү багып атты да. Туура. Ошол менен жан багып, баягы мамлекеттен эч нерсе сурабай, ушул менен бутка туруп жүрүштү. Ал жагын эске алганда, азыр бир жанагы налогторунан кечип туруп, буга чейинки өткөн нерселер бүттү. Келгиле, эми кырдаалдан чыгалы, мынтип отурган болбойт. Мынча адам жумушсуз калыптыр. Бар баштайлы дагы, эми биздин мындай планыбыз бар. Мынау стратегия менен иштейли, силерге мондай шарт төлөнөт, жумуш шарттары мындай болот, салыкты мындай төлөйсүңөр, силер кандай иштесеңер, эми только иштегиле, шарттарды биз түзүп беребиз деген сыяктуу бир кадамга барыш керек. Албетте. Ошо эмесе болуш албайбыз. Жок, андай кылбасак биз менен тирешүүдөн пайда жок азыр. Сен Жасур мамлекетке карата жаман сөз айтып койдуң. Сен жаман сөз айтып койдуң дей берсекчи, биз андай эч нерсе жарата албайбыз. Бизди наоборот духубузду түшүрүп, кайрадан мен мигрант болуп кетишим керек экен. Же Америкага, же башка жака, же Орусияга, же башка жака кетиши турган бермей болот. Андай кылбай, азаматтар, силер көйгөйдү көтөрүп атасыңар, чечүүчү жолуңар барбы? Чечүүчү жолу үчүн мен лично юристтер менен 5-6 адам түзүп, мындай формат кылалы деп туруп өкмөткө кайра сунуштап атабыз. Кудайым буйруса чечилет. Кудайым буйруса чечилет, 4 ай өттү.
4 айда миңдеген адамды уже ачка кылып атат. Сиз ушул тигүү тармагына тигүү фабрика ачып иштетиш үчүн, бүт уруксат кагаздарды алыш үчүн канча убактыңыз кетти? Бул жакшы суроо. Мен тигүү фабрикасын ачыш үчүн келдим, ачтым, бирок мен 2 ай текшерүүсүндө жүрдүм. Мындай эле жана сотто жүргөндөй жүрдүм эмеспи? Күндө суроо жооп. Күндө. 2 ай эмес, 3 ай. Эмне текшерип атты? Канча адамың бар? Осу ачтыңбы, ИП ачтыңбы? Каяктан ачтың? Буларга сен налог төлөп атсыңбы? Мусорду каяктан эмне кылып аттың? Светти каяктан алдың? Башка нерсени каяктан алдың? Таштандың каяка төлөйсүң? Каяка төлөйсүң? Сууну бияка төлөбөшүң керек. Бу жерде 30 адамың отурса, 30 адамың тең налог төлөш керек, төлөбөсө мындай болбойт дейт. Мына 3 ай. Мына 3 ай башында ачылганда 3 ай раз эсинде. Азыр биз 3 айдан бери кыйналып атабыз. Жабылган цехтер жабылып кетти. Эмнеге бирөө келип текшербейт бизди? Жардам бербейт, көңүл сурабайт. Балам, эмне болду? Ошол жанагы 3 айда мен ошону сурайын дедим да. 3 ай мурун, 4 ай мурун жабылды деп атасы, 4000дей жабылды. Алар эмне себептен жабылдың деп бирөө жарым сурадыбы? Жок. Бир адам сурап койгон жок. Мен кыйкырып айтып аттым, наоборот мени жаман көрүшүп атат. Канчасына Instagram болобу, башкасы болобу, регион болобу, бүт телевидение, YouTube канал бардыгына чыгып айтып аттым. Цехтер жабылып кетип атат. Өкмөт карап отура бербей, белгилүү негиздерди кылалы дедим. Өкмөт да кылып атат, кылбай атат эмес, кирки болбой атат. Бюрократия абдан чоң. Абдан чоң бюрократия. Бир банктын маселесин өкмөт чечип бере албай атат. Элдик банк, Айыл банк, зам министр, Минфин бардыгыбыз отурабыз. Була банк, биз банктарга суроо берип атабыз. Туура, буга чейин көп ишкерлер жаман иштеди. Начар иштеди. Эми бардыгын историясын карай бербей, налоговый дагы, өкмөт дагы, банк дагы. Сен 10 жылдан бери иштеп атпсың. Например, мен жасыр 10 жылдан бери иштеп атсам, бирок 1 сом налог төлөбөпсүң. Сен азыр сага бүт шартты түзүп беребиз. Бирок 2 жылдан кийин мына 2 жылдык налогту эски экстин налогуну мынча налог менен төлөп бересиң деген диалог кылынбай атат. Жок деген толук бошотпосо дагы бир жеңилдик менен бере турган да диалог жок. Ошол нерсени кылынса, анан кийин биз алдыга жылабыз да. Коркпой шакташтай баштайбыз. Канча адам жумушсуз калды, канча тигүү цехи жабылды дегенди дагы өзүбүзчө эле эсептедик. Мен өзүбүзчө эле эсептедим. Эсептештер аркылуу эле сүйлөшүп. Мамлекет да аны дагы мындай билбейт экен деген жок, анализ билбейт экен. Мамлекет билбейт экен. Мен экономика министрлиги карайт да түздөн түз. Конечно, экономика министрлиги. Бизде мен неге таң калам да? Ушунчалык эле видеого чыкканда, башка жакка чыгып атканда ушунчалык кооз сүйлөнүлөт да. Сөз абдан кооз болот. Тынымсыз саякат кылышып атат өкмөт. Тынымсыз, ар жакка бир жактарга барылып атат. Тияка барып атат, семинарга бияка барышып атат, выставкага бияка форумга чыккан барып атат. Сен биякта жарылып атат, күйүп атат. Сен şu нерселерди биринчи ойлонбойсуңбу? Ойлоно турган адам жок, биз өкмөткө жалдырап жүрөбүз да. Мен качантан бери барып жүрөм, мындай кылалы. Кылышыбыз керек, жакшы сүйлөйт, жаман сүйлөбөйт эмес. Кылабыз. Кылган аракет кылып атабыз. Бирок кана натыйжа? Натыйжа жок. Бул натыйжаны болуш үчүн биз мындай биргеликте бир нерсени мындай пилоттук форматта кайтап кылып көрүш керек да. Жанагы жакында эле ошол бийлик жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында Россия менен болгон маселелер чечилип токтоп калган фуралар кирди, товарлар баштады деп атпайбы? Азыр чынында эле жөнөтүп атасыздарбы? Тоскоолдуктар жокпу? Эмне көйгөй болуп атат дагы деле? Негизи буга чейин ушул нерсени айтайын. Менин билишимче буга чейин Орусияда клиенттер өздөрү документ талап кылган эмес. Бизден. Талап кылбай эле иштей берген. Акчаны дагы расчетный счетка эмес, мындай эле берип иштеген. Азыр менин билишимче, түшүнүшүмчө Орусия өздөрүнүн сейлерлерин, налогторун төлөгүлө, буга чейинки канча иш кылган болсоңор, ошолорду карагыла, Валберстегилерди карагыла деген бир нерселерди айткандан кийин текшерүү катуу боло баштады. Чыгып баштагандан кийин уж биздикилер кыйнала баштады.
бирок өткөн товар, ак менен кеткен товар, бүт документ менен кеткен товар токтобой эле өтүп атат. Бирок бизде эми 5-6 ишкананыкы эле өтүп атыптыр деген менен биякта көп бөлүк майда цехтер да. Бизде жана МСБ деп коет го, жана чакан жана орто бизнес. Бизде чакан цехтер көп да. Ушул нерселердин да көйгөйүн караш керек дегендер ойдомун да. Алар ошо документ даярдап бере албагандыктан өткөрө албай калыштыбы азыр, Конечно. Ал жактарда документи жок, ала албай калышты. Россиянын ичинде өзүнө талап кылды. Ошондой нерселер болуп атат. Түшүнбөйт. Ушул нерселерди да Элеман мырза карасаңыз, өкмөткө мен канча жолу барып айттым. Сиз бир жолу видео обращение кылып чыгып, кандай кылсак туура болот, кандай кылсак туура эмес болот, ошол нерселерди айтсаңыздар жакшы болмок десе, жок да. Биздикилер эң жакшы экспортер, эң жакшы муну өткөрүшүбүз керек, жылдын мыкты мынесине. Анардын азыр эмне кереги бар? Азыр аларды cancel кылыш керек, токтотуш керек. Азыр мыякта башка нерселер тигүү тармагынан көтөрүш үчүн кандай формат иштеп чыгышыбыз керек? Ушул нерселерди ойлонуш керек. Тынымсыз күнүмдө ишкерлерди чакырыш керек. Мен өзүм Кыргыз экспорттун директоруна дагы, башкасына дагы лично ишкерлерди чакырып, саат 7-8ге чейин, түнгө чейин отуруп, маалымат бердиртип атам. Айтыңызчы, мага түшүндүрүңүзчү өкмөткө. Министрге түшүндүрүңүзчү, кандай кылып атат? Вице-премьер-министрге түшүндүрүңүздөрчү, кандай кылынып атат? Анан кийин түшүнүп атат, деп. Демек, бул жерде мамлекетте отургандар бардыгы бул нерсени түшүнбөсө, түшүнө турган адамдарды чакырып, биргеликте иштешпейби? Же болбосо мындай формат кылыш керек, менин оюмча. Сырттагы жакшы эксперттерди жакшы акчага чакырыш керек, Элеман мырза. Аналитиктерди чакырып, Кыргызстандын тигүү тармагын кандай көрөбүз 5 жылда, 10 жылда. Концепция иштеп чыгыш керек, стратегически. Биз бул жердеги ишкерлер өзүбүздүн деңгээлге жараша иштейбиз. Бирок дүйнөлүк масштабтагы адамдарды, профессионалдуу адамдарды чакырсак, балким биздики дагы да жакшыраак болот. Подход жок да. Биз азыр өзүбүздүн уровеньге жараша эле кылып кетип калдыбыз. Балким биздин уровеньибиз өйдөгө жетпей калаттыр. Азыр бизде ошол тигүү тармагында иш токтогондон кийин биздин кадрлар эмне кылып атат? Кантип аларда үй-бүлө багыш керек дегендей. Күнүмдүк жумушчу керек деп туруп, же могу керек деп чаласың да. Мен сизге телефонду көрсөтпөй калыпмын. Азыр түшкөндө көрсөтөм сизге. Жумушчу керек деп туруп жазсак, бир күндө мына кече саат 3:30 жарыя берилиптир. Түнкү саат 12ге чейин 393 адам чалыптыр. Бир күндө белгилүү саатта жумуш сурап. Мындай биздин жумушчулардын да түшүнүгү башкача экен да, мындай күнүмдүк иш менен эмне кылып турса болду деген. Эми алар да туура түшүнүш керек азыр. Себеби акча керек мезгилде мындай любой нерсеге даярсың, бул сыяктуу болуп калат окшойт деп ойлонуп атам да. Ошондо бир кыйын ситуацияда турат да азырчы. Буну чечүүчү жолу иштеп аткан ишканаларды, планы бар ишканаларды өкмөт кайрадан текшерип, катуу көзөмөлдөп бир неге чыгаш керек. Андай кылбасак, биз күндөн күнгө эмнеге кетип калабыз? Ылдыйга кетип калабыз. Өйдөгө кетпей атабыз. Өйдөгө кимде кадр маселелеринде деп атасыз. Көп кадрлар жумушсуз калды азыр. Бизде эле жүрөт, башка иш кылып атат. Ошентип эле бир нерсе кылып жүрөт. Өзбекстандан да ишкана ачып, эми шарттар жакшы болсо, бизден ал жака кеткендер жокпу? Бар, толтура, мен тааныгандар толтура бар. Мен өз көзүм менен да көрүп келдим. Барып иштешип атат. Ишкана ачып, шарттары бар. Өздөрү ишкана ачып. Өздөрү. Бизде мен билгенден бир 4, 5, 6 жана көрүп келдим. Иштешип атат бир жаксына кайра. Бул жакта цех ачып иштеген. Конечно, цех ачып, экспорт кылып, бул жакта иштеп жүргөн, анан азыр эми ал жакка барып, жеңил шарт менен иштешип атат. Кадимгидей эле цех ачып. Конечно. Экспортко чыгып. Полный бизде эле ошон нерсе. Просто ал Өзбекстан, бул Кыргызстан. Ошентип иштеп аткандарды көрүп атам. Көзүм менен көрүп келдим. Тигүүчүлөрдү жана башка кадрларды да аяктан алат. Ошол жактан алат. Бул жактан алып кетпейт. Бул жактан мисалы башкаруучуну бул жактан алып кетиши мүмкүн. Бир эже ошондой кылып туруп, бул жактагы түшүнүгү бар бир адамды башкаруучу катары алып кетип, калган бүт ошол жактын жергиликтүү элдери. Ошол нерсе менен эле кетишип атат. Бизде болсо, бул нерсени чечиш үчүн билбейм кандай кылыш керек. Бизде өкмөт сүйлөгөн адамды жаман көрөт экен. Сүйлөгөн адам жакпайт экен. Мен башкача айтам да, бизнесте критика кылган адамды чакырып,
анын оюн пикирин окусаң сенин бизнесиңе башка нерсеңе пайдасы тиет да. Ошол эле сыяктуу өкмөт деле ошондой нерсеге барыш керек да. Критика кылып атабы? Анда критика кылып атсаң, кел анда мага жардам бер де, сунушуң барбы? Давай сунушуңу кагаз түрүндө, проект түрүнө даярда да. Мен куру сөз менен критика кылган жокмун, куру сөз менен айткан жокмун. Мен факттар менен жазып барып, кат жүзүндө жазып, проект кылып, презентация даярдап апарып, мына нерселерди кылалы деп атам. Мен өзүм жалгыз жокмун. Юридический жактан карап атабыз. Мындай бул тармакта көп жылдан бери жакшы иштеп аткан ишкерлер менен биргеликте кылып иштеп, сунуштап апарып атабыз да. Ошол нерселерди мына алдыга жылдырышпай атат да. Өзбекстан неге фабрикалар жылдан жылга чоңоюп кетип атат? Ал жерде бир жерде иштеп аткан фабриканын жетекчиси биринчи жылы 100 адам, кийинки жылы 1000 адам, 5000 адам, 10000 адам кылат экен да. 10000 адамга ылайыктуу ичинде эле бизнестерди кыла берет экен да. Биздикилер бара-бара кичине акча табылганда эле бир саясатка же болбосом башка бизнеске өтүп кетип калат экен да. Секирип кетип калат экен. Ушуну өнүктүрбөйт да. Ушул нерсени өнүктүрүп, наоборот бир неге карай кетейин дебейт экен да. Ошонун айынан биз наоборот өндүрүш кылып аткан адам сразу тканга же болбосо дагы бир нерсеге же акылмандыкка, азыркы тил менен айтканда коучтукка өтүп кетип калат да. Коуч бар го, мына акыл үйрөтүшөт го. Алар курстарын сатат. Кантип бизнес кылып, мынтип карасаң, кантип миллион тапса болот, кантип ийгиликке жетсе болот. Бирок ошонун ийгилигине мындай жетти барайын деп туруп, мен сразу ошондоймун да. Бирөөдөн бир нерсе үйрөнүп атсам, биринчи аны анализ кылам да. Ошонун ишканасына барсаң, анын ишканасы өзү сеникинен бетер да. Бардак. Хотя бир жакшыраак машина айдап ал десең, жок, жакшыраак машинасы жок. Ал кантип сага акыл үйрөтөт башкаларга? Ал курс таап туруп, ошодон бизнес кылып атат. Ага биздин эркилер ишенип алып туруп, ошол жака барып туруп, акчаларын ошол жака сарптап атат. Жыйынтыгы кандай болуп атат? Жыйынтыгы 0 болот. 100% гарантия менен айта алам, 0 болот. Туура бири-биринен акыл үйрөнүш керек, бирок натыйжалуу адамдан акыл үйрөнүш керек. Результат көрсөткөн адамдан. Сиз айтып атпайсызбы? Мына Жумадыл Эгембердиев бул шорону жөн негиздеген жок да. Мен бул кишини канчадан канча жылдан бери эмнеде кирип кетет да. Тойбоз, Куликовский, Денис Кайворовскийни канчадан бери тааныйм. Ушул тармакты эмне кылыш үчүн өзүнчө канча убакыт кетип атат. Бизде бул нерсе эмес да. Баягы дарак бир жерден көгөрөт дегендей, бир жерден көгөртө койбой эле кичине мүчүр байлаганда эле ары секирип, ар жака көчүрө коюп, анан даракты деле бир жерден улам көчүрө берсе куурайт да. Конечно, ошондой болот. Жакшы өспөйт дегендей. Ооба. Ошондой болуп атыптыр да демек, Мен сыйлагандагы, мисалы жакында бир депутаттарга кирип чыктык. Мен сыйлап жүргөн жакшы эжелер бар эле. Анан ошолордун бир ой пикирин көрүп көп нерседен түңүлдүм да. 20 жылдан бери иштеп келип аткан эжелер керки маалыматтарды билбесе мен шок болдум да. Бирок ошолор коуч болуп жүрөт азыр. Коуч мына кадимгидей үйрөтүшөт. Анан мен каягына үйрөтөт? Бизде үйрөткөнгө эмес, үлгүлүү кылган. Мисалы Өзбекстанда андай нерсени мен көргөн жокмун. Алар коучтар башка адамдар да. Алар өзүнчө фабриканын ээлери фабриканы өстүрүш үчүн дагы кандай нерсе кылыш керек? Көйгөйүн элге алып чыгып кантип чечиш керек деген нени кылышпай атат. Жашыруун алганда бекинип алган баардыгы элечи. Тигүү тармагында буга чейин ушундай олку солку учурлар болуп келген. Бир убакта жакшы иштеп кетип, пандемияга чейин эле бир аз солгундап калган. Ошондой дейт. Кайра дагы иштеп кетти. Бул тармакты мен да байка салып жүрөм. Балким оптимисттик көз караш менен карасак, бул дагы сабак. Бул бир жаңы бир тепкичке көтөрүлүүгө, жогорку бир деңгээлге чыгууга, чоң секирик жасоого мүмкүнчүлүк болоттур деп оптимисттик көз караш менен карап туралы. Туура. Сиздин да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Андан ары көрүп таанышалы, анда турбалыбы? Үстү жакта эмне бар дагы сиздики? Өйдө жатакана бар. Бул да жана окуган жерлер да бул да. Бул да ошо класстар өздөрүнүн несин кылыша берет да, студенттер келип. Мен бизде колубуздан келишинче студенттерге мындай, мен өзүмдүн кичинекей мүмкүнчүлүгүмө жараша кылып атам. Мени көрүп, тиге дагы бир цех иштеткен, фабрика иштеткен эже дагы бир университетти алсын да. Кадр өстүрсүн. Өзүнө эмес, элге. Жакшыраак шарттар түзүп берсе, балким ошолор бизге бара-бара жакшы кадр болуп калат да.
Ана биздин тигүүчүлөрдүн жетекчилердин түшүнүгүндө жакшы кадр табам дей берет да. Жакшы кадр келбейт да. Жакшы кадрды биз өзүбүз тарбиялап чоңойтушубуз керек да. Бизде ушул түшүнүк жок да. Биринчи болсо Турциядан адам алып келиш керек, же болбосо башка жактан биринен алып келиш керек, технологду алып келиш керек. Жок, биз өзүбүздө тарбиялап чыгайтсак болот. Мен мисалы үчүн бүт эле ошондой кылгам. Кадрларымды эч жактан алып келген эмесмин. Технологумду да башкасын окуттум. Тынымсыз окутуп атам. Үйрөтүп атам. Үйрөтүп Ошол нерсе менен акырындык менен кетип атабыз. Кетип калсачы ушунчадан бери кетип калса кете берсин. Кайра башка бирөө келет. Бирок биздин жергиликтүү жердештерибиз да эмнесине келбей атат да мындай. Кандай десем, алардын ой пикирин түшүнө албай койдум. Мындай туруктуу эмес. Туруктуу эмес. Айтпай туруп шеринеге кетип калат. Айтпай туруп ооруп калат. Айтпай туруп бир айылына кетип калат. Анан кийин эле кайра цех иштеткендер жаман. Ушул нерсени түшүнүш керек да. Ошол жерде иштеп аткан 20 кызга же 30 кыз иштесе, 30 кызга ылайыктап план аласың да, бир жумада мынча чыгара алам дейсиң да. Ошого жараша талап каласың. Ал жерден 5 кетип калса, сен планың аткара албай калат. Ушул нерсени деле алар түшүнүш керек да. Жоопкерчилик деген нерсени өзүнүн мойнуна алыш керек да. Бизде жоопкерчилик деген нерсени мойнуна албай атат да. Бизде баягы мындай ушундай баягы туруктуу жок жерде айтып койчу эле, кептеркана депчи. Анан цехтер ошо кептерканага эле окшош болуп калган эмеспи? Мен ошондой эле десе деле болот. Келди, тойду алды, керектүүсүн алды, каалаган убагында кетип калды. Ооба, ошондой. Бизде жаман жагы көп цехтерде жумасына айлык берет да. Жумасына айлык берет. Анан ошол нерсенин эмеси да, жумасына суббота күнү айлыкты алдыбы, 6-күнү, 7-күнү жок да. Понедельник күнү уже жумушка чыкпайт, ошол менен кетти. Буну дагы көп цехтерде мындай стратегия жоктугунун айынан, мындай пландын жоктугунун айынан ар ким каалагандай форматта подход кылып иштетип атат. Бул ушундай нерсеге бул элдин өзүнүн биздин жарандардын жоопкерчиликсиздигиби, жалкоолугубу же бул жерде ишкерлердин өзүнүн мындай туруктуу планынын жоктугу себеппи? Экөө тең. Биздин туруктуу себебинин жоктугу эмнеси? Бул биз бирөөнүн заказын аткарып атабыз да. Ал заказ бербей койсо заказын токтойт да. Ушундай эле нерсе да. Анан кийин булар кээде туруп эле кетип калат. Неге кетип калатканы менен алардын да мындай да көбүнчөсү эле. Мен өзүм мындай 2 жылдан берки тажрыйбамда көрдүм. Мен жалаң жердештерди, өздүн мекендештерди иштеткем үчүн 2 сом, 3 сом кымбат болсо да кетише берет да. Башка бирөө чакырып 2-3 сом кымбатыраак төлөйм десе ага кетип калат. Бирок, мисалы үчүн, муну көрсөңүздөр, мисалы үчүн бизде трудовой книжка баардыгы каралат, мисалы монтип не кылабыз да. Толтурабыз. Мисалы Жыргалбек кыз Урумканы, да не кылабыз дагы. Бул кыз бизде директор. Ушинтип калганы мына медицинский книжкасы, калгандардан ушинтип толтургузабыз да. Толтургузуп ушул жерде иштейди деген нерсени кылдырабыз. Анан шунун өзүнө азыр мына мурда азыраак бөлүгү иштейт эле, мен деле коркот элем ачыгын айтайын. Бардыгы толтурбайт эле. Не кылып турчу? Бирок өздөрүнө төлөтөт элем. Азыр дагы мен 100% өздөрүнө төлөтөм. 100%. Өзүңөр төлөп иштегиле дейм. Монтип арыз жаздырам. Онда осо мажгуруп директор Парпиев Жасыр Мырзажановска Сейитбек Гүлбарчындан арыз. Мени ушундай айдан баштап могу ишканага кабыл алыңыз деп. Арызым могу жерде иштеп аткан, могу жерде иштеп аткандын бардыгынын арызы бар. Кетем десе арызды жазат, налогтордун эмнесине төлөйт, соосун анан кийин кете берет. Катуу талап кылдык. Буну бүтүндөй цех ушул нерсеге өтүшүбүз керек. Ошондо мындай. Ошондой бир туруктуу бир кептеркана болбойт дейбиз. Кептеркана болбогонго аракет кылат. Анан биздин ишканаларда ар кандай фабрикаларда ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша. Геркилер обеди бекер дейт, түшкү тамагы, геркилер жатаканасы бекер дейт, геркилер бүт несине кылып берем дейт, соцфонд налогун төлөп берем дейт. Буну төлөп берсе, бул мага келбейт, бул эртең өзүнүн пенсиясына. Ушул нерсени түшүнүш керек. Мисалы үчүн биз Россияга мигрант болуп барсак, башка жакка барсак, бүт документти өзүбүз кылабыз да. Эмнеге биздин жердештер бул нерсени кылбаш керек? Ушул жерде деле эмнелер бузулуп атат да. Биздин ишкерлердин планы, биздин ишкерлерде бир туруктуу талап болбогон үчүн ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша ар кандай подход кыла алганда, ошо подход жеңил подходко карай биздин тигүүчүлөр да качып өрөт. Ошол нерсе менен качып өрөт да, анан же туруктуу иш жок, же туруктуу кадр жок. Ошентип бири-бирибизге кыйналып жүрөбүз.
Буга комплекстүү түрдө комплекс түрдө караш керек. караш керек. Азыр моменти мамлекет чыгыш керек дагы. Азыркы эмнеде канча цех болсо да могу жерге тургула. 100 ишкана, 10 000 ишканага тизилгиле. Могу өчүрөткө туруп мындай кылай, ар бириңердин неңерди карап чыгабыз. Кимиңер буга чейин кандай иштеген болсоң, ошолоруңарга жараша биз кандай жардам керек болсо белгилүү нелерди кылып беребиз. Шарттар түзүп беребиз, өтүр мезгил да. Азыр мамлекетке да жеңил болот болуш керек. Мен Өтө азыр жеңил. түшүнүп атам. Мурда баягы иш кызуу жүрүп аткан убакта бул ишкерлерди, тигүү тармагындагы ишкерлерди чакырса, келбей, анча Жок. сүйлөшпөшү мүмкүн эле. Ооба. Ишим болуп атат эмне деп. Азыр жумуш жок, отурушат. Ооба. Иш солгун. Бекер чакырса келет. Баягы бир кандай бир шарттарга көндүргөнгө да жеңил. Абдан жеңил. Ошону мамлекет кылыш керек да. Давай. Жасур. Дагы кимдер бар? Сен канча Кыргызстанда тигүү, мен айтып атам мамлекетке, министрге деле барып айттым. Башка силерге 100% жардам берем дедим. Кандай болбосун, тик туруп жардам берем. Азыр силердин эң чоң шансыңар, налоговыйды, соцфонд баардыгын чакыргыла дагы. Бир күндө бүтүндөй шебени тармакты, тигүү тармагын ачка чыгарып койсо болот. Бир күндө. Неге ушул нерселерди кылышпайт да? Бир жолго салып туруп, ушундай неменде. Эми мына жолго салдык. Ушул жол менен кеткиле. Каалашыңарча иштегиле, өнүккүлө. Бул жак сунуштарыңар болсо айткыла, могу жака жол ачалы десек, ал жака ачып берели. Эми ушинтип бир ыргакта, бир кайыкта кете берели деген. Ар кимдин деңгээлине жараша сону кылып койсо болот. Менин оюмда, мисалы үчүн 300, 400, 500 ишкана бир жерде, дагы 500 ишкана бир жерде иштеп турса, менин оюмча ошондо сыртка барып туруп, мен мынтип ойлойм да, жанагындай чоң заказчиктерди алып келе аласың да, могу жерде 500 ишкана бар. 500 ишкана. Да келип кара, бирөө жагың тигет, бирөө башка жагың тигет, бирөө башка нерсе кылат. Чет өлкөдөн бир ишкер алалы, бир чоң заказдарды алалы, инвестор алып келели десек дагы бизде бир мындай туруктуу база болбогон үчүн Ал алып келе албайбыз. Алар келин ишеним жок. Эң чоң маселе. Негизги көйгөйлөр ушулар. Билбейм. Канчалык мен тажрыйбам аз болгон үчүн канчалык даражада айта алдым, канчалык даражада сүйлөй алдым билбейм. Менин билгендерим ушул. Кичинекей тажрыйбам менен. кандай болгон чакта дагы бала ыйлабаса эмчек кайда дейт. Менин максатым жана өкмөт деле күнөөлөп эмес, биргеликте бир нерсе жаратайлы деген оюм болуп атат да. Силер жамансыңар эмес, биргеликте батыраак нерселерди гибкий болуп туруп, бат-баттан чечим чыгарышыбыз керек деген оюм болуп атат. Жумуш кандай болуп атат? Иш солгундады деп атат, башка жактарда байкап алып атабы мындай? Ооба, мурда көбүнчө индивидуальный эмес беле. Азыр көбү конвейерный система өтүп атышыптыр, бирок элдер көнүп калышканда көп швеялар индивидуальный иштепчи. Аны баасы кымбатыраак болчу да, конвейерный болгондо бир аз арзаныраак болот экен. Ошого жумушчулар көнбөйт деп ойлойм да, көнө албай атабыз да. Бирок ошол конвейерный системага акыры ушундай өтөт деп операционныйгачы айтып атышат да. Анан бирок эми шүгүр иштеп атабыз, элдер үйдө жатса биз иштеп атабыз дегендей. Мурда тигүүчүлөр 100 миңден ашык тапчу эле бир айына депчи. Болчу эле, азыр кандай болду? Кандай өзгөрүү болду? Ооба, мурда анткени индивидуальный болгондо алар өздөрү баасын койчу да. Анан азыр бизге жетекчи айтып атат, эми компьютерден чыгат бизге ценалар депчи, биз өзүбүз каалагандай кое албайбыз, компьютерге салабыз, ошол жактан кайсы операция канча сом болот, ошону ошол жактан чыгарып берет деп. Мурда деген заказчиктер, цехти иштеткендер өздөрү баасын коюп берчи да. Ошол чындыгында ошондой болчу. Сезондо жакшы эле табышат, действительно да. Жумасына 30-40 табышчу да. Швеялар деле, аверлокто отургандар. Ооба, сезондо ошондой болчу да. Жумасына аверлокчулар деле, пиджак тиккен швеялар деле ошондой болчу да. Азыр бирок конвейер системага көбү өтө албай аткан үчүн жумушчулар аз болуп, менимче количество чыкпай атат. Канча чыгып атат айына азыр эми мындай? Примерно айынабы? Айына 40-50 чыгат го. Мен эми орточо эсеп бул. Андан көбүрөөк да болушу мүмкүн. Конечно, кымбат операцияда отургандардыкы көбүрөөк болот да, арзаныраак операцияда учениктер, ученицалар аз болот да, конечно. Опытный акча табат да. Иштегенине жараша бул жердечи. Канча бат иштесең ошончо аласың да. Өзүңүз буга чейин кайсы тармактарда иштегенсиз? Анан тигүү тармагына качан келдиңиз?
же бул кандай максатта келдиңиз, же акча ушул жакта көп экен деп эле кирип алдыңызбы, элдин баары иштеп атса? Мен негизи 2010 жылы мед колледжди бүткөм. Мед колледжди бүтүп, анан ЖИА деген ассоциацияда иштегем 10 жылга жакын. Ал жактан чыгып 5 жылга жакын тамак аш тармагында иштедим. Ишкерлик жаатында өзүм жеке ишим кылып, анан ишкерлик жааттан кийин мындай баардык балдарда, адамдарда Америка кызык го. Америкага барсаң эле райдай. Мен Америкага тапшырыш үчүн 11 жолу тапшырыпмын. Грин картагабы? Жок, неге? Визага. 10 жолу отказ алгам, 11-синде чыккан. Ал каяктан чыккан? Кызым олимпиадага өтүп калып туруп, ошо кызым экөөбүз кирсек, анан кийин берген 11 жолу. 10 жолу отказ алгам Америкага. Анан Америкада бардык, олимпиадада жүрдүк, келдик, кайра мен өзүм иштегене кеттим. Иштеп көрдүм, бирок үй бүлөм бул жакта калган үчүн эки жакта болгондо абдан кыйын экен, оор экен. Ал жактагы жашоону кечип, бул жакта кайра Кыргызстаныбызда көп адамды жумуш менен камсыздайм деген максатта, өндүрүш тармагына кирем деген максатта келип туруп, ушул тармакты тандап алдым. Буга чейин бир досумдун фабрикасы бар болчу, ошол досумдун жанында бир жарым жылдай жүрүп, келип кетип, ошол тармакка бир кызыгуу пайда болуп калды. Андан кийин кайра Америкадан келгенден кийин, ушул келип эле здание арендага издей баштадым, баштап эле таап бул жерде 1,5 мың квадрат метр. Сразу аренданы алып, ижарага алып туруп эле ишти баштадык да. Билбей эле көп нерсени. Бул эң жаман экен да. Билип башташ керек экен, үйрөнүп, план коюп башташ керек экен. Ошол нерселерди көбүнө куру сөз менен баштап алып, көп учурда кыйналган учурларыбыз абдан болду да. Көп минустарга кирип кеттик. Тамак аш тармагында кафелерди иштетип жүргөндө ал жактан эмне болду? Ал жактан жакшы эле болду. Кудайга шүгүр. Андан кийин ал жакта эмнеге токтотуп койдуңуз деген? Токтотуп койгон себептердин бирөөсү, мен Америкага көчүп кетип, ал жакта толук жашайм дедим да. Келбей ошол жакта жүрөм деп ойлогонсуз? Мен ойлогом да, баргандан кийин уже болду, мен ал жакка жайгашам, ал жакта калам деп. Бирок тилекке каршы бир оор экен болчу. Жок. Америкада саат сайын бекер жүрө турган болсоң, ал абдан чоң минус экен да. Ошол нерселердин оор экенин түшүндүк. Ар кимдин жашоосу ал жак эмес экен да. Бирок данный момент азыркы мезгилде Кыргызстанда көп нерсе кылса мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок шарттарды жаратыш керек экен да. Биз негизи бул тармакка кирип атканда көпчүлүк кадр маселесинде проблема деди да, көйгөйдү. Анан кийин көйгөйдү кантип чечсе болот экен деп көп фабрикаларга, цехтерге айттым. Андай ар ким өзүн ойлой берет экен да. Анан кийин мен колледждер менен сүйлөшүп баштадым, лицейлер менен сүйлөшүп баштадым, университеттер менен сүйлөшүп баштадым. Университеттерге өзүм барып айтышты баштадым. Мен сиздерге жер берейин, студенттериңиздер бул жакка келсин, бүт шартты түзүп берем, сабакты бул жерде өтүңүздөр, абетке чейин сабак өтүңүздөр, абеттен кийин практика кылсын. Көзү менен көрсүн дедим. Көзү менен көрсүн десем, деп туруп не кылышты да, биринчи жылы бир группа беришти. Бир группа бергенден кийин ал жерде бир 10 кыздай окуду, 11 кыз. Алар окуду, эптеп чыгышты. Бирөөсү гана ушул тармакка кызыкты. Анан кийинки жылы, быйыл сентябрдан баштап, канча бир 10 группага беришти. Колледж, 2 колледж, 1 университет. Ал жерде дизайнер, технолог, конструктор. Ошол кесипке окуп атканда. Ошол кесип. Эмне себептен аларды алдым? Мен аларды алдым дагы, бул жерде окуңуздар. Себеби бул жерде жөнөкөй машинкалар турат, эң жөнөкөй. Эң простойлору. Биринчи келген кыз, студент, ушул нерселерден өтүш керек. Эң жөнөкөй, экинчи кабатта болсо пол автомат. Үчүнчү кабатта болсо чыныгы автомат. Ошентип студенттер этап менен чоңойсун деген максатта бул нерселерди шартты түзүп бердим. Себеби биздин студенттер көбүнчөсү эле абетке чейин окумуш болот дагы, абеттен кийин көбү иштейт. Ким туура ар кимдин үй бүлөлүк шартына байланыштуу. Бирок менин көз карашымда студенттер окуганы келгенден кийин көбүрөөк бөлүгүнү бир факультетке тапшырганда ошол боюнча алып кетиш керекпи дейм да. Ошол максатта кызыктыруу максатында студенттерге бул шарттарды түзүп берип атабыз. Демек, мондай айталы, сиз студенттерди дагы келип окугула деп класс бөлүп берипсиз, өзүнчө мондай кыла, практика өткүлө деп, аларды өзүңүз чакырыпсыз. Анан
канча университеттен, канча студент келип атты сизге? Азыр мен- Азыркы учурда деле эми каникул азыр, Азыр каникул. Негизи азыр мен бир университет, эки колледж менен иштешип атам. МУИТ деп коет. Жалпы где-то бир 80ге жакын студент бар да бизде. 100ге жетпейт да, 100ге чакты. Полный бияка келишет, обедке чейин окушат, жарым обедтен кийин окушат, карашат, мындай кызыккандары иштеп кала берет. Мен уруксат бергем. Кааласаңыздар, чтобы көзүңүздөр менен көрсөңүздөр, чтобы эртең окууну бүтүп атканда шок болбогула деп атам да. Негизи булар билимдүү болуп аткандан кийин бизде Кыргызстанда конструкторго, дизайнерге, технологко аябай муктаждык өтө чоң да. Бизде буну көбүнчөсү эле сырттан алып келип иштетишет. Биз билимдүүлөрдү көбүнчөсү эле инвестиция кылып, келечекте бир 2-3 жылдан кийин жакшы кадр чыгып калабы деген максатта бул нерселерди кылып атам да. Максатым ошол. Анда бир 80дей студент алып келдим деп атасыз. Алардын баары ушул жерге кызыгып, атышабы, көрүп, мындай, ушундай болот турбайбы, тигүүдө минтип кыркат экен, анан минтип тигет экен. Дизайнер болсо мен башкача кылат элем, фабрикалар ушундай иштейт экен деген кызыгуу менен андан ары иштеп калайын, окуп бүткөндөн кийин сиздер деле иштеп калайын деп кызыккан, мотивациясы күчтөр барбы? Аз. Мисалы биз азыр иштешип атабыз. Бир где-то бир 13-15 кыз менен. Калганы уже буга чейин иштейт экен да. Башка тармак. Башка тармакта. Обедке чейин окуйт, обедтен кийин 1-2 саат мындайда жүрмүш болот дагы. Барып туруп бир жерде гүл саткан магазинде, же кафеде официант болуп, же бир жерде администратор болуп иштеп ошондо кете берет экен да. Максаты алардын окуш эмес, көбүрөөк максаты акча табыш болуп калды да. Эмне десе квартплата төлөшүм керек, контрагыма жетпей атат деген сөздөрдү айтышат экен. Анан бул жерде университеттин ректорлору деле, директорлору да кызыгуу эмнеси жок экен деген нерсени түшүндүм менчи. Эламан мырза. Мен эмнеге таң калдым? Университеттердин ректорлору өздөрү кызыгып, директорлору мындай бир нерселерди уюштурбайт экен да. Биздики көбүнчөсү эле студенттер жанагындай бирдемке сулуулук бирдемкесине, конкурсуна болду ошол нерселер менен чектелип калат экен да. Активисттер сыяктуу бир нерселерди кылынат экен, башка нерселерге каралбайт экен. Билимге канча жолу келди, бунун өзгөчөлүгү эмне себептен бул ачылбай атат, ошонун үстүндө иштөө деген эмне жок экен да. Эми алар деле анда окуу жайлар деле келет, контракт алат. Максат ошол экен. Максат ошол. Контракты эптеп лекция өтүш керек. Эптеп өтүш керек. Практикага каалаган жагыңа барып кел дейт, бир айга. Ошол менен эле чектелет. Ошол менен чектелет. Андан нары кадр даярдап мен өлкөгө алып чыгайын, могу бизден чыккан, мына биздин даяр кадрларыбыз бар, алгыла деп сунуштай турган. Бизде мен ушул нерсени айттым да. Ректорлорго деле көбүн айттым. Социальный сеттен чыгып айтып атам. Биздин университеттер мигрант чыгаруучу фабрикага айланды. Мигрант чыгаруучу фабрикага айланып атат. Туура сиз деле окугансыз, мен деле окугам, бирок андайлар баары алсыгат экен да. Бизде кызыктыруучу шактар азыр заман башкача, мурдаңкыдай эмес. Мен 2009-2010 жылы окууну бүттүм. Андан бери кыйла нерсе өзгөрдү. Эми ошол нерсеге университет өзү деле шакташтайын деген бир ою жок экен да. Мен бир нерсени сунуштадым университеттерге. Футболисттерди сатат да. Менин балам футболист экөө тең. Бирок башка клубтар сураса, белгилүү сумманы коет тренери. Ал жерде мен контракт түзөм, тренери, мектеби, клубу. Мен университеттерге башка эмне дегенде, эмнени шарттын айтып атам да. Сиздер өзүңүздөрдүн баалуу кадрларыңыздарды ушунчалык сонун даярдаңыздар дагы биздин ишкерлерге сатыңыздар деп атам. Ошол официанттыктан таап аткан акчасыны мен төлөп берейин. Мага 2 кадрды белгилүү эмнеде чыгарып бере турганда силер кызыктырып бериңиздер. Анан кийин бир жакшы кадр чыгат келечекте, шул боюнча ойлонуш керек десе, ал нерселер кылынбайт да, калып кетет. Ректорлор отурган креслосуна эмне да, кызыктар. Мен ачык эле айтып коеюн, мисалы Кыгустага бардым, машинкалар абдан эски. Кийин айтып келгенден кийин эми өзгөртүшүбүз керек деп атат. Контракттары бешиний. Бирок эми ошого жараша биринчи контракт алгандан кийин ошо студенттердин эмнесине да муктаждыгына жаратыш керек да. Бизде андай нерсе кылынбайт да. Студенттер үчүн өзүнчө каналарды бөлүп берип, алар ушул жакта окусун деген
демилгеңиз боюнча кененирээк сурагым келип атат. Бунун максаты эмне? Анан бул мугалимдери да ушул жерге келип кадимкидей эле сабагын өтүшөбү, жазып, отуруп алып. Бул класстан 3-4 класс бар. 4 класста каалаганыңыздарда отуруп алат атам. Мугалимдер келип атат. Келип туруп студенттерди күтөт, нерде отуруп алат. Байкуш мугалимдер. Студенттер келбей коет. Бири-бирине жакшы диалог жок да. Менин максатым келечекте жакшы кадрлар чыксын деген максатта болот. Бул тармакка. Жоголуп кетпесин деген нерсе болот. Анан студенттер менен мындай сүйлөшсөм, мен атам тапшыр деди эле, же жеңем айтты эле, анан эжем ошол жерде окуп бүттү эле дейт. Анан ортодон жакшы бала ала албай калгам эле, окуп турсам экен деген эле максаттар болот. Башка нерсе жок. Ушул кесип менен кетейин деген нерселер абдан аз да. Бунун үчүн туура студенттер жаңы келип атат, бирок университет өзү кызыктырып, алдыда сонун нелерди мындай системалуу бир подходдорду кылбай атат да. Азыр биз капитализмди орундабыз. Баары эле жакшы акча тапсам, батыра эле бизнеске кетсем, бир деп кыялданат да. Же бир өзүнүн кесиби менен дагы мындай жакшы акча тапсам деп ойлонот. Анан ошол азыркы жаштардын деле көбүн карасаң, интернеттен жанталаш иштеп аткандарды көрөбүз, башкаларды көрөбүз. Же аларга мотивация жетпей атабы, же сиздин тармагыңызда, тигүү тармагында акча азбы? Жок, тигүү тармагында акча эң көп. Эмне себептен Америкада кадрлар жакшы? Эмне себептен Японияда кадрлар жакшы? Бизде бардыгы мүмкүнчүлүгү бары деле, мүмкүнчүлүгү жогу деле, шыгы бары деле, шыгы жогу деле бизнесмен болгонго кызыктар экен. Мен мындай сунуш берип элем, жакшы кадр болгонго. Жакшы кадр бул бизнесменден да жакшыраак акча табышы мүмкүн. Биздин азыркы шартта. Себеби ошол кадр көп нерсени чечип коет да. Бизде ушул бир аз тескери жакка карап кетип атат да. Жаштыгынан туура жаштыгынан акча табыш керек, бирок бардыгы таба албайт да. Анда баарыбыз бизнесмен болуп кетсек, буга чейин анда бизнесмен болуп туруп сонун болуп көтөрмөкпү да Кыргызстанды. Биз андай кыла албадык го. Бизде үлгүлүү бир завод жок болсо, үлгүлүү бир мындай аналитический борбор жок болсо, үлгүлүү башка нерсе жок болуп аткан болсо, биз эмне кылып атабыз да? Обычный эле бизнесмен болуп атабызбы? Ошол сыяктуу бир жөн эле бир жан бакпай акча тапмай. Ошондой сыяктуу болуп атат. Бизнесмендик үчүн дагы бир аябай бир чоң мындай подходдор керек экен да. Билим керек экен ага деле. Бардыгы эле айтып берет. Керкилер, анчамчалар подкаст койсо, аны көрүп алып туруп, мен нөлдөн бутка турдум эле, сен ошону кылып, ал мезгилде ошондой болчу. Азыр башка. Жана жакшы айттыңыз окшойт. Жана нөлдөн баштап миллион табам. Мен ошолорго нерсе болорум. Кыйналгам, анан азыр баймын дегендерди көрүп, мен деле ошентсем болот экен деп ойлойт. Ошентип ойлойт да. Ошентип ойлонуп жүрүп эле эмнеге кирип кетип калат да. Кандайдыр атмосфера.